Владимир Путин Орусияда 12 майдан баштап карантин токтотуларын айтты. Бүгүн 11 майда Орусиянын президенти Владимир Путин аталган өлкөдө 12 майдан баштап карантин токтотуларын айтты. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Чектөө режимдеринен чыгуу же жеңилдетүү бардык шарттарды, санитардык талаптарды так сактоо менен жүргүзүшү керек. Өлкөбүз абдан чоң, ошондуктан 12 майдан тарта бүткүл өлкө жана бардык тармактар үчүн бирдиктүү жумушчу эмес күндөр аяктайт. Бирок эпидемия менен күрөш бүтпөйт. Эпидемияга каршы күрөштөн кийинки мезгили чектөө режимдеринен этап менен чыгып кетүүнүн башталышы. Бул бир заматта болушу мүмкүн эмес, деди Орусия президенти. Орусия коронавирус аныкталгандардын ичинен дүйнөдө 3-ордунда турат. Бул өлкөдө жалпы 221.344 адамдан инфекция аныкталды. 2009 адам каза болсо, 39.801 бейтап айыгып чыкты. Билим берүү тармагында эмгек акы аз болгондуктан квалификациялуу кадрлар кетип жатышат. Бул тууралуу бүгүн 11 майда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди. Мектепте жана мектепке чейинки билим берүү системасында иштөөнү каалаган жаш адистер азаюуда. Мугалимдердин эмгек акысы көбөйтүлгөнүнө карабастан, ал мурдагыдай эле өлкө боюнча орточо эмгек акы мөлчөрүнөн аз. Экономиканын реалдуу секторундагы орточо эмгек акыдан аз жана Евразия экономика биримдигиндеги өлкөлөрүндөгү тийиштүү эмгек акыдан 3 эсе төмөн. Мектептердин дайыма кем каржыланышы окутуунун сапатына кесепетин тийгизүүдө. Мектептин билим берүүдө нормативдик каржылоо боюнча ар бир окуучуга чыгымдар бюджеттин каражатынын 87% гана жабылат. Башкача айтканда, 2016 окуучуларды каржылоонун минималдуу стандарттарынын кемтигин жабуу 2 миллиард сомду түзгөн. Натыйжада мыйзамсыз акча чогултуу системасы күчөп, кеңейип жатат. Көп тилди окутуу боюнча программа иштелип чыкканына карабастан, аны мектептерге киргизүү боюнча толук иши жүргүзүлбөй жатат. Республиканын региондорунда айрыкча элет чет тилдери, расмий орус тилде, англис тилин билүү деңгээли төмөн. Ал эми Бишкек шаарында кыргыз тилди билүү өтө начар. Ошондуктан эми алдыда тагыраагы өкмөттүн программасында балдардын көпчүлүгү толук баалуу мектепке чейинки билим берүү менен камтылган жана турмуштагы ийгилик үчүн эртелеп зарыл импульс алышат, дейт Исмаилова. Маалымат булагы Супер KG.